президент қатары ешкімге моральдықтағы, материалдық қарызым жоқ. Асмандағы айды алып беремді, елді құрубадан мен алдабай. Реалды программа негізінде шайлау өткөрүү әрбір партиядан, әрбір талапкерден көз қаранды. Кимдир бирөө менен адам катары адамгерчилик мамилем болушу мүмкүн. Бирок президент катары эч кимге моралдык да, материалдык да карызым жок. Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында сөз сүйлөгөн Сооронбай Жээнбеков бүгүн жакындап калган парламенттик шайлоого байланыштуу депутаттарга кайрылды. Бардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөт. Эл арасында кимге же бул партия президенттин колдоосун алыптыр. Ошол партияга баланча мандат алып берет экен деген сөздөрдү угуп жатам. Партия жалпы коомдун бир гана бөлүгү. Мен кандай бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайлангам. Кимди бирөө менен адам катары адамгерчилик мамиле болушу мүмкүн. Бирок президент катары эч кимге моралдык дагы, материалдык да карызым жок. Мени жалпы элибиз шайланган. Менин тилегим эл. Кайсы бир партияга эмес, элге таянам. Bir Kudayga, anan elim eşinin, mına mende mına şunday içki erkinlik var. Buyursa aldıda kiletkan şaylauda mına oşval içki erkinligime tayanır. Barına bir de kalış şart tüzüp berүүгө hareket kılam. Шайлоонун таза өтүшү менден жана өкмөттөн гана көз каранды эмес деген өлкө башчысы залда отургандардын көпчүлүгү кайрадан шайлоого аттанат деген оюн билдирип, үгүт иштерин жүргүзүүдө ыплас шайлоо технологияларын пайдаланбай, асмандагы айды алып берем деп элди куру убада менен алдабай, реалдуу программанын негизинде шайлоо өткөрүүгө чакырды. Албетте, шайлоонун алдында ар кандай убадаларды берүү табигый көрүнүш. Бирок ар бир партия, ар бир талапкер өз убадасы үчүн эртеби кечпи жооп бергенди үйрөнүү керек. Шайлоонуктугун саясий күрөштү өз жолу, өз дугунан өткөрүп, мамлекеттин келечегине аяр мамиле кылалы. Жээнбеков элди жети өлчөп бир кесип, куру убадага алданбай, нукура элдин өкүлдөрүн шайлоого үндөдү. Ошондой эле 6-чы чакырылыштын депутаттарынын ишине өзүнүн баасын берип, парламенттин ушул курамы тарабынан коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган чечимдердин көпчүлүгү кабыл алынганын эч ким төгүндөй албайт деди. Коомдо резонанс жараткан, анын ичинде ири коррупциялык схемалар жөнүндө маанилүү чечимдер кабыл алынды. Сот системасындагы укук коргоо, бажы жана салык органдарындагы коррупциялык иштердин парламент аркылуу ачыкка чыгарылганда коомчулукка белгилүү. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын дагы бир өзгөчөлүгү бул Евразиялык экономика биримдикке кирген мамлекеттер менен интеграциялык мамилелерди өнүктүрүүгө багытталган чечимдердин көбү ушул чакырылышта кабыл алынганы болду. Соңку жылдары өлкөнүн мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлиги эри шаркак иштегенин, мындан биринчи кезекте эл мамлекет утканын айткан Сооронбай Жээнбеков бардыгы эле ойдогудай болуп кетпегенин мойнуна алды.